Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Маанилүү маек программасын баштайбыз. Аны мен Бексултан Калыбеков алып барам. Бүгүн биз ата-энелер мектебинин медицинадагы ордун талкуулайбыз. Ал үчүн бизге ата-энелер мектебинин башкы инструктору Койлубаева Махабат айым конок болуп келип отурат. Жана ошондой эле жеке ишкер жана ата-энелер мектебинин катышуучусу Сапарбай уулу Залкарбек мырза келип отурат. Студиябызга куш келипсиздер. Эң биринчи Махабат айым, айтсаңыз, сизге көбүнчө ушул сиздин багытта кимдер келип кайрылат? Көбүнчө кимдер эмне себеп менен келип кайрылышат? Саламатсыздарбы? Биздин ата-энелер мектебине көбүнчө кош бойлуу аялдар келип кайрылышат. Кош бойлуу аялдар көбүнчө жаш жубайлар келишет, көбүнчө алардын кош бойлуулук боюнча түшүнүгү жок болгондуктан бизге келип түйүлдүктүн жаралышын, кантип чоңоюшун, бар жогун сурашып, ошол жерден сабак алышат көбүнчө. Ошону менен бирге эле түйүлдүктүн жакшы өсүш үчүн, өрчүш үчүн ошол жерде туура тамактануу боюнча дагы немелерди, кеңештерди алып турушат. Көбүнчө кош бойлуу айымдар кайрылышат үй бүлөсү менен, Көбүнчө аялдын колдору талышы мүмкүн. Колдору талса, колдоруна массаж жасап, аста секиндик менен силкеп, бул себеби аял аябай талып, ар жерде кармап, колдору талып калат. Ушундай жардам бересиң. Андан кийин мына далылары неметиши мүмкүн, талыйт аял киши. Ошол далыларын дагы массаж кылып турасың. Массаж кылып, неметип турасың. Андан кийин аял кишинин көбүнчө толгоосу башталганда ичинен белине кетип орушу мүмкүн да. Ошол мезгилдерде мындай иштен тартып, бияка секиндик менен массаж жасайсың. Аялың неме толго келгенде гана мындай ылдыйда өдө көздөтүп массаж жасап турасың. Эгерде аялдын бели оору эле чыдабай аткан болсо, сааттын жебесинде кылып белине массаж жасап турасың. Толго мезгилинде гана жасайсың. Толгодон кийин токтоп өкөң тең дем алып турасың ара. Толгодон кийин ушу мына колдоруна, немелерине жардам берип турасың. Ошону менен бирге эле азыр роддомдордо көбүнчө мындай неме машыккан немелерибиз бар. Колдорунан карма. Алдына өтүп мына жака. Мындай алып да. Ошондой кармайсың дагы. Бунда бала тез ылдыйлайт. Жатым моюнчасы тез ачылат. Анан сен мындай топко неме кылып мындай. Ошондой ушундай массаждарды жасасаң дагы жеңил болот. Толго аябай тез төрөйт дагы, толгоосу жеңил болот. Баягы мындай неме кылганда толгоосу топко түшүп кетип аткандай болот да. Ошон үчүн буга жеңилдик болот дагы, ошо жардам берип турасың. Ушундай нерселерди жасасаңар эң жакшы болот төрөттө. Анан кээ-биркилер мындай ичиңер өтө чоң болуп, отура албай кыйналсаң, тизелеп отурсаң, жерге жок өзүңө. Көбүнчө белинен берет, сааттын жебесинде кылып, анан ылдыйга мындан шыпырып, ылдый кетирип мындан турасың. Ушундай массаждарды төрөт мезгилине, неме толгоо мезгилинде жасап турсаң эң жакшы болот. Залкарбек, сиз качан кайрылдыңыз ушул ата-энелер мектебине? Эмне себеп болду кайрылганыңызга? Саламатсыздарбы? Мен ата-энелер мектебине аялым кош бойлуу болгон мезгилден баштап катышып турам. Керектүү малдарды чакырышат, ошол малдарда барып. Азыр кошодо дагы кош бойлуу экен аялыңыз анда, Буга чейин балаңыз бар беле? Буга чейин бир кызым төрөлгөн. Анда ата-энелер мектеби бар беле деген суроону бергим келип атат да. Ошол убакта бардыңыз беле, же анда жок беле, азыр эмне үчүн бул жака катталдыңыз деген суроону бергим келет. Биринчи төрөлгөн балда эле бар эле. Ал кызым азыр 2 жылга чыгып калды. Экинчисин күтүп атабыз, Кудайга шүгүр. Ошо жардам бере турган нерселерди бизге айтат. Аялыңызга кандай жардамдарды көрсөтөбүз. Төрөгөнгө чейин, төрөгөндөн кийин ошолорду пайдасын тийгиздиби? Пайдасы албетте тийди. Ошондой көрүп жатабыз. Жакшы. Махабат айым, ушул кош бойлуу айымдар кантип тамактаныш керек? Тамактануу тартибин айтсаңыз, себеп дегенде кош бойлуу болгонго чейинки жеген тамактар башка кош бойлуу болгондон кийинки кээ бирге тыюу салынган дагы азыктар болушу мүмкүн да. Туура айтасыз, эң туура суроо.
кош түйүлдүк пайда болгонго чейин эле биздин жаш жубайларыбыз даярданыш керек өздөрү. Ошого чейин, ошол түйүлдүк пайда болгонго чейин эле өздөрүнүн ден соолуктарын көрсөтүш керек биринчи. Ага чейин эле ошол туура тамактануу пирамидасын үйрөнүш керек. Бул кош бойлуулук мезгилде туура тамактануу пирамидасы бар. Туура тамактануу пирамидасында 5 этапка бөлүнүп кетет. Бул туура тамактануу пирамидасынын биринчи этабында эң адамга керектүү фундамент деп коебуз. Бул курулуучу фундамент. Углеводдор, белоктор турат. Ушул азыктарды булардын составына көбүнчө нан кирип кетет, картошка, макарондор кирет, дан азыктары кирет да көбүнчө. Ошолорду күнүнө 6 порциядан 11 порцияга чейин аз-аздан жеп туруш керек. Андан кийин экинчи этабында болсо жашылча жемиштер жана мөмө жемиштер болуп бөлүнөт. Бул да болсо составында жалаң витаминдер, адамдын организмине керектүү эң бай витаминдер болот. Буларды дагы 5 порциядан 6 порцияга чейин күнүнө жеп туруш керек. Кабыл алып туруш керек бала үчүн. Андан кийин биздин 3-чү этабыбызда болсо сүт азыктары болуп кирет. Сүт азыктары бизге кош бойлуу мезгилде аялдарда көбүнчө кальций, темирлер азайып кетет, баласына көбүнчө бөлүнүп кеткенде эки адамга. Ошон үчүн эрте менен эрте турганда сөзсүз 200 граммдан сүттү кабыл алып туруш керек күнүнө. Быштактарды жеп туруш керек, айрандарды ичиш керек. Ошону менен кошо жумурткаларды да күнүнө алып туруш керек. Ошо кальций, темир, белоктор кирет 3-чү этапка. Ал эми 4-чү этабына болсо бизге эт азыктары болот. Мында дагы темир, кальцийлер көп болот. Күнүнө 2 порциядан эт азыктарын сөзсүз кабыл алып туруш керек. Бул аял кишиге эң керектүү, канды көбөйтөт, төрөт мезгилинде кан кетпөөгө дагы эң жардам берет. Аялдын булчуңдарын кармап турат да. Андан кийин 5-чи этабында болсо бизде май азыктары деп коебуз. Буну өтө көп өлчөмдө эмес, күнүнө 1 жолу же 2 жолу гана кабыл алыш керек. Май азыктары көбүнчө биздин аялдарыбызды ашыкча салмак алып келип коет. Ошон үчүн 1-2 жолу гана аз өлчөмдө кабыл алгыла деп айтып, туура тамактанууну айтып турам. Баланын ден соолугу чың жакшы төрөлүш үчүн баланы туура тамактаныш керек. Күнүнө 5 жолу. Биринчи тамактануу мисалга 9да болсо, эрте менен 200 грамм сүт менен 1 кусок нан ичиш керек аял. Андан кийин эле бизде экинчиси 10дордо болот. Анда аз 10до шамшум этиш керек. Бизде шамшум деп коет медицинада. Бир жумуртканы сууга бышырып же болсо болот, же болбосо бир 2 печенье менен сүт, чай ичип койсо болот. Андан кийин бизде саат 12-1ге обедке туш келебиз, түшкү тамактанууга. Түшкү тамактанууда кадимкидей эле 1-2 түрлүү салат жеш керек сөзсүз. Андан кийин коюу жана суюк кылып тамактаныш керек. Бул салаттар көбүнчө биздин жеп аткан тамактарыбызды керектүү жерлерге жеткирип берет организмге. Ошон үчүн сөзсүз кош бойлуулар салаттарды жасап тамактын алдында жеш керек. Андан кийин болсо саат 4-төргө барабыз. 4-төрдө да шамшум кылыш керек сөзсүз. Аял киши 2 адамга жеген үчүн аз-аздан тез-тез жеп туруш керек. Ал мезгилде дагы ошол жумуртка жесе болот, же салат жесе болот, же болсо жашылча жемиш, алма, сабизди жеп койсо болот. Ушундай помидорлорду аялдын табитине тартышына жараша анда да шамшум кылып коет. Андан кийин кечки тамакка барабыз. Кечки тамакта өтө оор тамактанбаш керек. Суюк, жеңил тамак жеш керек. Себеби кош бойлуу аялдар көбүнчө бандай көөн айланган үчүн кечки тамакты көбүч алса, кусуп кыйналып калышы мүмкүн. Эгерде аял өзү талап кылып жатса, түнкү саат 10-11лерде деле талап кылса, сөзсүз анда дагы жеңил тамактанып алса боло берет. Кош бойлуу аялдарды ушундай көбүнчө туура тамактануу менен айтып тамактандырып, көбүнчө айтып турабыз. Мөмө жемиштерден кайсыл мөмө жемиштер кош бойлуу айымдарга тыюу салынат? Тамак аштардан кайсыл тамак аштар тыюу салынат? Мөмө жемиштерден тыюу салынган жок, эми көбүнчө бандай лимонду гана көп жебеш керек. Себеби? Себеби давленияны түшүрбөйт да. Ошон үчүн лимонду көп жебегиле дейбиз. Эгер андан кийин кош бойлуу мезгилде чай, кофе, кола, ушундай газдалган суулар аялдарга көбүнчө зыян алып келет. Кофе дагы болбойбу? Кофе дагы болбойт. Себеби канды азайтат кофе, андан кийин давленияны түшүрбөйт да. Ошон үчүн биз кофени да сунуштабайбыз.
кола дагы аялды ашыкча салмак алып келет, андан кийин немени ден соолукту төмөндөтөт. Неменин коланын зыяндуу жагы көп. Ошон үчүн кола газдалган сууларды да ичпегиле демекпиз. Чайды дагы, чайды эгерде тамактангандан кийин 2 сааттан кийин чайды ичсе болот. Эми азыр биздин мына менталитетибизге жараша чай ичмей сайын келиндер такыр неме кылышпайт. Бирок аларга түшүндүрүп айтам, 1,5-2 сааттан кийин чай ичсеңиздер болот деп. Залкарбек мырза, тамактануу тартиби үй бүлөдө өзгөрдүбү кош бойлуу болгондон кийин келинчегиңиз? Ооба. Ошол акш эрежеде айтып кеткендей баардык эрежелерди сактаганга аракет кылабыз үй бүлөдө. Ошонун негизинде ошол врачтын айткан баарын жасаса, ошо төрөнгө дагы ыңгайлуу болот да. Кийин мүнөзү жагынан өзгөрүү болот бекен? Кош бойлуу кезиндеги мүнөз башка болуп, анан кош бойлуу болгонго чейинки мүнөз менен айырмачылыгы? Ал болот. Кош бойлуу болгон алгачкы учурлардан баштап эле билинет ал мүнөздөр. Мисалы кандай болуп өзгөрөт экен? Бат жини келет дегенде, сабыры жок болуп калат. Анан кандай десем, бир нерселерди тез талап кылып турат. Киши айткандай тарынчак болуп калат. Өмө жемиштерди жегиси келип калат. Анан үйдө жок нерселерди алып келип бер, жегим келет деген болуп калат. Ошол учурда кандай жеңип чыгып атасыз баарын? Таап бергенге аракет кылам, жардам берип дегендей. Махабат айым, ошол талап кылуу боюнча да, талап кылуу кайсыл айга чейин созулушу мүмкүн? Же 9 ай болсо 9 ай ичинде 9 ай тең талап кылуу күчүндө болот. Ушул тарынуусу күчүндө болот. Мүнөз өзгөргөндүгү 9 айга чейин күчүндө болобу? Же кандайдыр бир мезгилге чейин эле болуп, кийин ал жоголуп кетеби? Кош бойлуу кезеңдеги. Мындай мезгил көбүнчө 3 айга чейин болот. Бала жаралып аткан мезгилде ошол нерселерди талап кылат аял киши. Аялдардын организми ар түрдүү болот. Кээ бирлери 3 айда эле токтоп калышы мүмкүн буну. Кээ бирлери болсо ошол медицинада бар, экинчи немеде да болот да, экинчи неме деп коебуз. Кош бойлуулук мезгилинде, экинчи кош бойлуулук мезгилде дагы кээ бирки келиндер ушул эле немени кайталап калышы мүмкүн. Ошондо баары жок, балага керектүү, балага эмне керек болсо ошол нерсени талап кылат да энечи. Балага энедеги болгон темирди, кальцийди, витаминдин бар жогун бала алып турат өзүнө. Энеге жетишпей калганда анан кийин ошол нерсени талап кылат. Эгер эненин ден соолугу чың болсо, ал нерселерди көп эле талап кыла бербейт да. Эне өзү аз кандуу болсо, ошол жетишпей аткан нерсени сырттан талап кыла баштайт, балага жетпей калганда. Ушул теманы эле утурлай, ушул тамактануу боюнча эле суроо бергим келип атат. Бул жерде эми көпчүлүк айтышат, этти көп талап кылса уул болот, анан шириндикти талап кылса кыз болот деген. Бул канчалык чындыгы бар бул нерсенин? Эми биздин менталитетке жараша илгерки айтылган нерсе бул. Эгерде кыз болуп калган болсо, эми кээде туура келип калат. Ачуу нерселерди көп талап кылышат. Ошондой мезгилде кыз төрөп калышат. Анан уул бала болгондо чындап эле ошо этке басым жасап калышат. Шириндиктерге басым жасап, этке басым жасайт. Кээде бул деле ошол биздин неме менен, медицина менен төп келип кала берет. Кээде төп келип калат, жакшы. Ал эми кош бойлуу мезгилдеги ушул коркунучтуу белгилер тууралуу айтып кетсеңиз, ошол убакта эмне кылыш керек? Ал келип чыгуу себептери, анын тийгизген таасири тууралуу. Кош бойлуу мезгилде эң бизде ошол медицина тармагын мындай коркуткан, коопсуздандырган ушул коркунучтуу белгилер болот. Коркунучтуу белгилер болгон мезгилде кош бойлуу аялдар бизге тез арада кайрылыш керек. Эч убакта үйүндө олтуруп албаш керек. Биз ушул нерсени болбош үчүн көбүнчө ушул күйөөлөрүн кошо чакырып атабыз да, жубайларын кошо чакырып, эгерде аял киши ошол нерсени билип туруп да өзү тоготпой отура бере турган болсо, ошо жолдошу алып жөнөш керек ошону. Ошон үчүн ата энелер мектебине жубайларын кошо алдыртып келип, экөөнү анан ошол жерден сабак өтөбүз. Бул кош бойлуу мезгилде кан кетип калуу, суу кетүү балага өтө коркунучтуу. Андан кийин ошо бала кыймылдап эле кыймылдабай калышы мүмкүн. Аял киши жакшы эле жүрүп, 5 айдан кийин эле буту колу шишип кетет кээ биркилер. Бул да өтө коркунучтуу.
аял киши кээде туруп эле башы катты ооруп калат. Башы катты ооруп, ошол жерде турган жеринде жыгылып калышы мүмкүн. Ушундай нерселер өтө коркунучтуу болуп эсептелет. Ушул мезгилдерде сөзсүз эгер өзүнүн немеси келбей калса, күйөөлөрү жардам берип, тез медицинага кайрылыш керек. Ичинде бала кыймылдабай калса, ичинде балабыз чарчап калышы мүмкүн. Тез алынын немесинен көптөгөн энеге дагы зыян келип калышы мүмкүн. Мындай ушул кооптуу белгилерди билбегендин кесепетинен бизде бир неме болгон, случай болгон. Ушунчалык чакырсак дагы атасы да, апасы да келбей койгон такыр мектебибизге. Бала температурасы өлчөп атса, баланын температурасы чыгып атканын билбей ата-эне бешикке бөлөп коюшуптур. Ошол бешикте бала чарчап калган да. Анан кийин биз сурасак, температура болсо бешикке бөлөбөшүбүз керекпи деп. Ушундай нерсе бизде ушундай немебизде болгон да. Ошон үчүн ар бир немени, кооптуу белгилерди атасы, баласы, эгер азыркы заманга жараша көбүнчө эле күйөөлөр мигрант болуп кетип калып атышат дагы, анан келин өзү жалгыз келет да. Ошол мезгилде биз айтабыз, же сени менен төрөткө бара турган кайненеңди алып кел, же болбосо кайынсиңдиңби, же мындай абысыныңбы, ошону сөзсүз алып кел. Сенин ушул коркунучтуу белгилериңди, төрөттүн башталгандарын билип туруш керек, жаныңда кошо туруш керек деп биз ошолорду сөзсүз мектепке чакырганга аракет жасайбыз. Баягы коркунучтуу белгилер ошо 10 саат бою катталган жокпу? Төрөт мезгили кандай өттү? Алгач толгоо башталганда көбүнчө белүү ооруп баштайт. Жолдошу жанында болуусун каалайт аял адам. Анан ошол жолдошунун жанында болуп бир нерселер талап кылса алып берип, же болбосо скорый чакырып дегендей жанында жүрүш керек. Төрөт учурунда барганда төрөт аткан маалда жанында болуш керек. Ошол аялыңдын кандай кыйналып атканын жон тери менен сезип, жанында турушуң керек экен да. Аны ошо аялыңдагы, келинчегиң дагы талап кылат экен, ошол жанында болуусун. Көпчүлүк эркектерге дагы кеңеш берет элем. Ушундай кыйынчылык маалда төрөш өтө кыйын экен. Аялыңдын жанында туруп, эмоцияларын көрүп, кандай кыйналып аткандарын көрүп, жанында жардам берип турганга кеңеш берет элем. Акушер катары төрөт толгоо мезгилинде кимиси жанында болгону ошол көбүрөөк пайда алып келет. Төрөп жаткан ошол. Бул көп эле төрөттөрдөн көрүп жүрөбүз, жана практика жүзүндө деле көрдүк. Кош бойлуу аялга ушу күйөөсү болгон эң жакшы жардам берет. Күйөөсү жакшы сөздөрдү айтып, башына туруп, колдорун кармалап, жакшы сөздөрдү айтып турса, ушул мен өзүм практикамда өткөн. Ошол келин айткан, мен такыр кыйналган жокмун, баланын чыкканын да билген жокмун эже деди да. Ушу күйөөсү аябай жакшы сөздөрдү айтып, колунан кармап, ошол төрөт жакты көрсөтпөй, экөө ушинтип турушкан да, биз төрөт кабыл алып аткан мезгилде. Анан ошо кийин сурасак, ошол бала да айтты, мен аялымдын ушунчалык кыйналганын элестетпепмин, аялым ушинтип төрөйт турбайбы. Мындан кийин мен ушул сиздин сабагыңыздан калбай, ушул төрөттөргө кошо катышып, аялымдын оорусун кошо алып турайын деген да, ушундай практика жүзүндө болгон. Башка адамдардан тартынышы мүмкүн. Кайненеси барса сөзсүз тартынат келин, абысын барса да тартынат, эже сиңдиси барса болот. Анан күйөөсү барганда аябай өзүнүн каалаган бул жеримди кармагын, бул жеримди ушалап койгун, мени тартып кой, көптөгөн нерселерди күйөөсүнө гана айта алат да. Келинчи, кош бойлуу аял. Ошон үчүн ушул төрөттө сөзсүз күйөөлөрү кошо барса дейм мен. Бала дагы эч кандай тоскоолдуксуз ушул биздин сабакта өтүлөт. Бала эшикке чыгып жатканда атасы менен энеси атасы да жанында турса, атам менен апам мени чыдамсыздык менен күтүп атат деп эрте чыкканга аракет жасайт экен да. Ушунчалык сыртка чыкканга талпынып тез чыгат экен. Ошон үчүн мен аталардын баарысын айтып кетет элем. Көбүнчө биздин немебизде, ушу менталитетибизде немеде барышпайт. Барса дагы сыртта калып калышат. Мен көбүнчө төрөттөрдү алып барам да, ошол мезгилде сиз кирип коюңуз эже, мен сыртта эле тура берейин деп ушу мага жүктөшөт да. Анан кээде мен кирбейм дейм. Өзүңөр киргиле, аялыңарга жардам бергиле деп көбүнчө өздөрүн киргизгенге аракет жасайм. Көпчүлүк аталар ошол төрөт мезгилине кирүүдөн коркушат.
го дейм. Мындай моралдык жактан духу жетпейби же ушундай сыңарда сизде коркуу сезим болгон жокпу? Эмне биринчи ушундай айтышты мурунку аталуу болгондор. Коркосуң абдан кыйкырып, бакырып төрөп атканда башкача эмоцияга чыгат экен да. Анан мен ал биринчи ата болгондуктан ал нерселерди практика жүзүндө көргөн эмесмин да. Коркпой эле кирип кеткем. Анан практика жүзүндө көргөндөн кийин уже экинчисин күтүп атабыз. Алдын ала ушундай толкундануу, коркуу сезими болуп атат. Моралдык жактан даярданыш керек ошол. Даярданыш керек, бирок ого дагы. Негизи толгоо ошол төрөт учуру канча сааттан канча саатка чейин созулат? Нормалдуу көрүнүшү. Нормалдуу көрүнүш көптөгөн аялдарда көбүнчө 6 сааттан 8 саатка чейин эле болушу мүмкүн. Ал эми жаңы төрөттөр үчүн бул 12 сааттан кээде эми 72 саатка чейин деле кетип кала берет. Бул толгоонун ар бир аялдык ар түрдүү болот да. Ошого чейин узап кете берет. Ошол мезгилдерде көбүнчө ушул туура дем алып, туура массаждарды жасап, күйөөлөрү жардам берип турса, ошол убакыттын өтүп атканда билбей келиндер жакшы төрөп алышат көбүнчө. Минималдуу канча саатта төрөйт? Ошол толгоо келген убакытта минималдуу түрдө. Төрөттүн өзүбү? Эң төмөнкү саатта, мисалы 2 саат, 1 саатта, 2 саат 1 саатка болбойт, 4 сааттан 6 саатка чейин болот. Толгоонун жүрүшү 4 сааттан 6 саатка чейин келиндер толгоо тушат. Канча сааттан өтүп кетсе, мындай уже кеч болуп калган болот да. Максималдуу канча саат болуш керек? Максималдуу эми ушу 72 сааттан деле өтүп кетип аткан болсо, сөзсүз аны бир медициналык неме көрсөтүш керек. Аял да кыйналып, баягы төрөгөнгө акыбалы калбай калат. Бала да ичинде кыйналып калышы мүмкүн. Ошон үчүн көбүнчө ошо 72 сааттан узап кеткен болсо, эрте төрөтүп алганга аракет жасаш керек. Эрте төрөтүп алуунун кандай жолдору бар? Эрте төрөтүп алуунун жолдору эми көбүнчө аялдын каалоосу менен азыркы ушул мектептин эмеси боюнча ошо күйөөлөрү массаж жасап туруш керек. Ошо ысык аялга тамак берип туруш керек. Андан кийин ошо аял эгер музыканы кааласа, музыка коюш керек. Ошол музыка менен төрөйт. Эгер аял сууну кааласа, ошол сууга түшүрүш керек аялды. Ошол жолдор менен ысык ванна деп коет. Чачыктарды жылуу сууга неметип туруп, ичине ороп, ушундай жолдору бар, ошолор менен төрөтүп алса болот аялдарды. Жана жогоруда айттыңыз, эгер бала кыймылдабаганын сезген учурда дагы тездик менен кайрылыш керек депчи. Негизи канча айдан баштап бала кыймылдаганы энеге сезилип баштайт жана ошол канча күн кыймылдабай калганда коркунучтуу болуп эсептелинет? Максималдуу канча күнгө чейин кыймылдабай, эми кээ бир учурда 1 күн 2 күн деле кыймылдабай, ден соолугу соо эле баланын кыймылдабай баягы эс алышы мүмкүн деген дагы маалыматтар бар да, ошондон сурап аткан. Бул баланы өзү 24-25 күн эле жүрөгү согот. 1 айга деле жетпейчи өзү бала. Андан кийин кыймылы көбүнчө 3 айдан кийин баланын кыймылын билишет. Эгер энелер аябай сезгич болсо, ошо 3 айда билип алышат. Кээ бирлери болсо 4 айга, 5 айга баргандан кыймылын сезишет, бала кадимкидей тээп калгандан сезишет. Анан бул кыймылды күндө эне эртеден кечке кыймыл жасаганда баланын кыймылын күндүзү сезбей калышы мүмкүн да. Күндүзү сезбей жүрө берет. Көбүнчө ушу эс алганда, түндөсү эс алып жатканда анан колду коюп алып, баланын кыймылы менен сүйлөшүп, ошондо баланын кыймылын жакшы сезип турса болот. Эгерде бала кыймылдабай калган болсо, ушул анда эч убакта узак күнгө күтпөш керек. Баланы ушул кыймылдабай калганда эле медицинага кайрылыш керек. Бала сөзсүз ошо эгер кыймылын сезбей аткан болсо, түндөсү жатып, ошо тынч мезгилде сезсе болот. Бала секин кыймылдап калышы мүмкүн да, чарчап калышы мүмкүн. Эне көп кыймылдаган болсо, бала чарчап калат. Сааттан кечке кыймылса, ичинде бала да ошо кыймылдап жүрө берет да, чарчап калып, уктап калышы мүмкүн. Ошондой мезгилдер болот. Анан кийин жок, андай эмес. Кээде бала такыр эле кыймылдабай калган мезгилдерде сразу медицинага кайрылыш керек. Узакка эч убакта күтпөш керек аны.
ушул толгоого жакындап ушул 7 ай 5 ай 6 ай болгондо деле бала ушул чарчап калган учурлар кездешет да, ошонун себеби эмнеден болот көп учурда? Bunday себептер бала түйүлдүк жаралып аткан мезгилде сасык тумоо оорусу менен эне ооруп калган болсо, ошондон да берет. Андан кийин катуу травма алып калышы мүмкүн, ошондон берет. Андан кийин эне мындай бизде мындай кыргызда чочуп калат деп коебуз го, катуу бир нерседен сезгенип чочуп калган мезгилде дагы ошондой балдар ичинде чарчап калышы мүмкүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн ушул ата-энелер мектебинин медицинадагы орду, анын ичинде ушул кош бойлуу айымдын баласына болгон, ошол эле учурда анын жолдошунун кош бойлуу айымга болгон жардамы тууралуу, төрөт мезгилде кыйынчылыктар тууралуу бүт баарын үтүр тамырына чейин ачып бергенге аракет кылдык. Ал эми бүгүн бизде конокто ата-энелер мектебинин инструктору Койчубаева Махабат айым болду жана жеке ишкер ата-энелер мектебинин катышуучусу Сапарбай уулу Залкарбек мырза болду. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен дагы бир ушундай орчундуу теманы талкуулоо менен эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар дейбиз.